Байкоочу кеңештин бүгүнкү жыйынында бизде ошо 3 маселе турат. Бул биринчиси ошо жогорку кеңештин тийиштүү комитеттен келген кат бар, аны карашыбыз керек. Экинчиси абдан маанилүү Байкоочу кеңеш үчүн, жалпы эле коомдук телерадио корпорациясы үчүн эң маанилүү маселе бул биздин Байкоочу кеңештин төрагасын шайлоо. Андан кийин ар кандай маселелер үчүнчүсү. Бүгүн эң олуттуу деп айткан Байкоочу кеңештин төрагасын шайлоо боюнча ошол күн тартибине кирген бул маселе. Буга чейин билесиздер өзүңүздөр, буга чейинки биздин төрагабыз Илим Айрамбекович Карыпбеков КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп Байкоочу кеңеш ишеним көрсөткөндөн ошол жакка кетти дагы, төраганын ордуна автоматический түрдө бошоду. Ошол себептен бүгүн ушул маселе күн тартибине коюлду. Биздин бүгүнкү күндөгү ошо коомдук телерадио корпорациясы боюнча мыйзамда Байкоочу кеңеш бул КТРКнын эң жогорку башкаруу органы болуп эсептелет да. Бул ошол башкы директордон дагы жогору турат. Анан ошол Байкоочу кеңеш ушундай маанилүү жогорку орган болгондуктан бунун төрагасын шайлоо чындап эле олуттуу мындай бир маселелердин бири да. Бүгүн ушул коюлат. Төрагалыкка азыр сунуштар ушу Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн арасынан түшөт. Азырдан менимче азыр пока эч ким төрагалыкка сунуштай элек. Бул жерде сунуштоо болсо биздин регламентке ылайык өзүн сунуштаса болот. Ошондой эле Байкоочу кеңештин мүчөлөрү бирөөдүн кандидатурасын сунуштаса болот. Шайлоо процесси бул ким эң көп добуш алса, 10 голос алыш керек да. Бул Байкоочу кеңештин жалпы мүчөсүнүн 3/2 голосун алыш керек да. Ошондо бизде мыйзам боюнча 15 мүчөбүз бар. 15 мүчөнүн деген 10-у ошо төрагага добуш бериш керек дагы. Андан кийин ошол ким 10 голос алса, ошол төрага болуп шайланат. Сиз кандидатураңызды коюп атасызбы? Жок, мен кандидатурамды койгон жокмун. Ошондой эле азыр эч ким кое элек. Бирок мен кандидатурамды коем дегендерден биздин Байкоочу кеңештин мүчөсү Сабыр Мукамбетов бар. Баягы телефондон билдирген. Мүмкүн келбей калабы билбейм, бирок ошо кишинин мен кандидатурамды коем деген маалымат менде бар. Ошол анан жогоруда сурап кеттиңиз, Илим катышабы деп. Илим Айрамбекович бул жыйынга катышат. Бирок Байкоочу кеңештин мүчөсү, андан кийин мүчөсү катары дагы убактылуу милдет аткаруучу болуп катышат. Ушу 1 айдын ичинде бизге кандидаттардан тиешелүү документтерди келип түшөт. Менимче Илим Айрамбекович дагы өзүнүн кандидатурасын сунуштайт, менин билишимче. Андан башка дагы бир топ кандидаттар мен ойлойм арыздарын берсе керек. Анан 1 айдын ичинде биз ошо келген кандидаттардан карап, андан кийин 1 айдын аралыгы өткөндөн кийин биз конкурстук негизде собеседование деп коебуз, алып барганын, алардын пландарын, кандай өнүктүү иш алып барат, өздөрүнүн алдыдагы максаттарын демек туруп, андан кийин бир жыйынтыкка келебиз керек. Бизде Байкоочу кеңештин мүчөсү болуп Тамара Хусейновна Жаманбаева. Тамара Хусейновна бул жанагы бизде убактылуу азыр Байкоочу кеңештин төрайымы. Анткени бизде жаңы төрага шайлана элек. Биздин иш-чара регламент боюнча дагы, жалпы эле биздин кыргыз эли принципи боюнча мындай учурда ошол жыйындын эң улуусу аксакалы убактылуу башкарып турат. Эми кыйчалуу ушул убакытта мен Байкоочу кеңештин төрайымынын милдетин аткаруучу болгонум бул биринчи эле жолу эмес. Жаңыдан Байкоочу кеңеш ишке киришкенде дагы эми эң улуу киши, жогорку кеңеште деле ошондойго, эң улуу киши шайлангычакты деп мен ушу Байкоочу кеңештин арасынан эң аксакалы менмин. Ошол шайлангычакты сиз иште бересиз деп суранышкан. Жаңыдан баштаганда да ошондуктан эмес. Анан азыр болсо ошол Байкоочу кеңештин
төрагасын биз генералдык директордун ордуна көрсөткөнүбүзгө байланыштуу. Анан эми дагы шайланган Кудай буйрса бүгүн шайлайбыз. Жаңыдан келгенде дагы ошол мени айтышкан, телевидениени жакшы билесиз, эже бир жыл иштеп бербейсизби деп. Анткени биздин регламентте ошо байкоочу кеңештин төрагалары бир жыл иштегенден кийин кайра алмаштырып тургандай регламентибиз ошондой. Анан ошондо дагы мен жаштар иштесин, мен баягы улуу киши катары өзүмдүн оюмду айтып, кеңешимди айтып ошентип турайын дегем. Азыр дагы ошол бөлөк төрага болот деп ниеттенип турам. Менин оюм ушу телевидениени жакшы билген, эгерде ким болбосун генералдык директор ошого жардамы тийген, экранды жакшыртууга аракети бар бир кишини Мисалы ким ошол потенциал? Мисалы ошол потенциалга Абдалиевич Сатаровду көрсөтөт элем. Мен өзүмдүн оюм да бул. Эч кандай эч ким менен кеңешпей, иште кылбай өзүмдүн оюм, анткени бул киши телевиденияга ушул 35 жылдан жакын иштеди. Бул киши телевиденияда жетекчилик кызматта да болду, вице-президент болду. Ала тоо маалымат информациялык программасында баягы революциянын тушунда иштеп, күн түн ушул жерде конуп түнөп иштеген киши, жакшы журналист, ансыз кергенсип. Бул киши Богореке өздүк каналдарда дагы 5-чи каналда ушу Корутто иштеди. Алып баруучу болуп апта деген көрсөтүүндү алып барып жүрдү. Иши кылып, эгерде ушу менин коллегаларым, кесиптештерим колдосо, биз тамаша кылып коебуз, классташтарыбыз деп ушу кесиптештер колдосо, ушу Абдалиевич Сатаров болсо деген оюм бар, ачык айтсам.